уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министр Adam dedi, 40 adamdap geldi. Елдікі болсын, мейлі келдікі болсын, ел болсын мұ? Өкмөткө бейпаңдаган саясатты токтотушубуз керек. Эң биринчи мен сиздерди бир видеого көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ушул видеону көрсөңүздөр, анан мен улантайын. Анан көтөрүлмө иш козгошот мага. Мен элдин колдоосуна мен муктаж эмесмин. Элдин колдоосуна бүгүн кумтөр муктаж. Мен кумтөрдү элге алып беришибиз керек мамлекетке. Андан кийин мен бул ишимди өзүм разбираться этип алам, прокурор отурат. Азыр мына айтып коеюн. Салянова 2 декабрь 2009 жылы справка берип атат. Могу кумтөр менен кумтөрдүн жана канадалыктардын 1,5 миллиард сомун налогун төлөбөй эле койсун деп. Ушунун справкасынын негизинде мына Данияр Үсөнов 15 декабрь 2009 жылы 1,5 миллиард сомун списать этип салган. Кумтөр Gold компания менен Кумтөр оператив компания. Мына, а муну мен казып чыгып туруп, Салянованын өзүнө официалдуу түрдө письмо берип атам. Июлдун 5-теринде, 30-ында да баягы отчет бергенмин. Могуларга чара көргүлө деп. Анан ал буларга чара өзүнө-өзү чара көрмөк беле. Мен официалдуу түрдө жибердим. Анан булар ошону чара көргөндүн ордуна мындан сырткары дагы бир топ фактылар менен жиберген, ген прокурор катары. Биз официалдуу түрдө жиберишибиз керек. Ошолорго чара көргөндүн ордуна аган каерден илинчек тапсак экен деп тыңмыш ишин козгоп атат. Мен бир тыйын мамлекетке зыян келтирген эмесмин. Любой жерден таза чыгам. Урматтуу достор, жакшы эле көрүндү да. Угулганы жакшы эле болдубу? Угулбай жатат деп жазып атат Миражан. Айнура Токобаева көргөнбүз деп атасыздар. Ооба, туура ушул видеону көбүңүздөр эле көрсөңүздөр керек. Анткени бул жалгыз эле видео эмес. Бул видео ар түркүн вариантта монтаждалып чыккан, ар кайсындай форматта берилген. Садыр Жапаровдун эле бир нече ар кайсындай кайрылуулары бар да, мына бул бирөөсү эле. Анан кийин 2012 жылы октябрь айында дагы митингде дагы ушул сөздөрүн сүйлөгөн экен да. Мен ушул видеосу жөнүндө ушу Садыр Жапаровдун ушундай маалымат таркатканы боюнча негизги бүгүнкү маселе ушул Садыр Жапаровдун кайрылуусу боюнча оюмду бөлүшөйүн дедим да сиздер менен. Мындан мурун сурап жатпадыңыздарбы? Эмне тема, эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп. Ушул видеого, ушул маалыматка көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бул маалымат, Садыр Жапаров таркаткан маалымат карандай калп маалымат да. Эми мен азыр ушуну тастыктап бергенге аракет кылам. Бир кагазды көргөзүп атпайбы Садыр Жапаров? Ал распоряжение да, мен азыр распоряженияга чейин келем. Распоряженияга чейин мен баарын акырындан рети менен кетейин да. Мындай бир постановление чыккан. Көрүнүп атабы сиздерге? Мен номерлерин айтайын, сиздер болсо ушуну жазып алып турсаңыздар, муну интернеттен эле тапсаңыздар, анткени мен деле алдым интернеттен бул материалдарды. 24 апрелде 2009 жылы номер 254 деген токтом чыккан, өкмөттүн токтому чыккан. Мен кээ бир комментарийлерди көрүп атам да, урматтуу Садыр Жапаровдун колдоочулары, эч нерсени укпай туруп эле комментарийлер жазып атасыңар да, силерге чындыктын кереги жокпу? Эптеп эле кишини каралаш керекпи? Эптеп эле сөгүп сагыш керекпи кишини? Чындыктын кереги жокпу силерге?
эгерде ушинтип жаман сөздөрдү жаза турган болсоңор, убакыт болот, анан деле силерде биринчи угуп албайсыздарбы? Анткени алаксып атып азыр жаман сөздөрдү жазып атып, маселенин маанисин түшүнбөй каласыздар да. Кийин деле убакыт кенен болот, ошондо деле мага жаман сөз айтам десеңиздер, ошондо жазсаңыздар болот. Азыр мен суранам сиздерден, көңүл бурсаңыздар да. Постановление 24 апрель 2009 жыл, номер 254. Бул өкмөттүн постановлениясы. Ушул өкмөттүн постановлениясы боюнча жаңы шарттар Кумтор менен Кыргызстандын ортосунда болгон жаңы шарттар жөнүндө келишим түзүлөт да. Бул келишим өкмөттүн токтому менен жактырылат, одобрить деп жүрөт, жактырылат дагы, анан жогорку кеңешке кетет. Бул долбоор. Жогорку кеңеш, мен атайын номерлерин айтып атам, даталарын айтып атам, сиздер кийин карап алганга. Жогорку кеңеш момундай мыйзам кабыл алат. Мына мыйзам көрүнүп атабы сиздерге? Мыйзам, бул мыйзам ошол эле маселе тууралуу о ратификации соглашения о новых условиях по проекту Кумтор деп турат да, между правительством Кыргызской республики, Кыргыз-Алтын, Центера Голд Компани, Кумтор Оперейтинг Компани и Кумтор Голд Компани деп ушулардын арасында келишим түзүлүп атат. Бул 30 апрелде 2009 жыл номери 142. Ушундай мыйзам кабыл алынып атат. Ушул мыйзамда, бул мыйзам болгону 4 эле статьядан турган мыйзам экен, мына кыскача эле мыйзам. Ушул мыйзамдын 3 пунктунда мынтип жазылып атат: наделить правительство всеми необходимыми правами и полномочиями соглашений, указанных в статьях 1 и 2 настоящего закона, в том числе по принятию нормативных правовых актов, необходимых для их реализации. Демек, ушул 3 берене менен өкмөткө болгон ыйгарым укуктардын баарын берип атат. Ушул келишимди ишке ашырыш үчүн өкмөт силер болгон чараңарды көргүлө, болгон ыйгарым укуктарыңарды колдонуп, бул келишим ишке ашышы керек жазылып атат да мыйзамда. Бул муну жогорку кеңеш кабыл алып берип атат. Эми жогорку кеңештин эле мыйзамы менен токтоп калбаптыр. Жогорку кеңештин мыйзамы чыккандан кийин 30 июнь дебедимби? Жогорку кеңештен кийин депутаттар 2009 жылы Конституционный судка берип атышат. Депутат Мария Исанова ошол кезде Конституционный судка бериптир. Конституционный суд болсо, ушул келишимдер боюнча, бул келишимдер мыйзамдуу органдар кабыл алынган, конституцияга, башка мыйзамдарга каршы эмес деп, мына Конституционный судтун чечими чыгып атат. Конституционный судтун чечими 2 июнь 2009 жыл номери жок экен бул жерде. Бирок ушул датаны эле Google'га киргизсеңиздер, ушул датада чыгат. Же болсо Минюсттун сайты бар. Укуктук актыларды камтыган, ушул жерге жазсаңыздар деле чыгат да. Анан ушундан кийин мына бул 2 июньда кабыл алат. 2009 жыл. Жанагы Садыр Жапаров айтып аткан, мынтип айтпадыбы? Салянова Аида ушул 1,5 миллиардты дейт Кумтордун төлөй турган налогторду списать этип койгон деп айтып атат да. Списание кылган деп күнөөнү мага коюп атат да. Ушунча жылдан бери ушундай күнөө коюп келген Садыр Жапаров. Аны тарапташтары абдан колдоп көп жазат да, мен эми анан дагы ошого кайрылам. Андан кийин 15 декабрь, мына 2 июньда Конституционный суд кабыл алып атат бул чечимди. Андан мурун жогорку кеңеш 30 апрель кабыл алып атат. Андан кийин июньдагы Конституционный судтун чечими, андан кийин момундай распоряжение чыгып атат да, өкмөттүн распоряжениясы. Датасы көрүнүп атабы сиздерге? Датасы 15 декабрь 2009 жыл, номер 684-р деген распоряжение чыгып атат да. Эми мен айтып койгум, ушул өкмөттүн укуктук актысы жөнүндө айтып койгум келет да. Качан мыйзам кабыл алгандан кийин, качан өкмөт жактырып, мыйзам кабыл алынып, качан Конституционный суд өзүнүн точкасын койгондон кийин, бул маселеге койгондон кийин, жанагы мыйзамда өкмөт баардык чараларды көрсүн,
анын ичинде ченемдик укуктук актыларды дагы кабыл алсын деп жазылгандан кийин анан Минюстка постановлениянын долбоору келиптир да, өкмөттүн токтомунун долбоору келиптир. Анан Минюст менин колум менен мындай жооп бериптирбиз. Бул маселе жаңы нормаларды жараткан жок. Бул маселе деген жанагы соглашениянын эле 6.2 деген пунктун аткарууга багытталган укуктук акт экен. Жаңы ченемдик нормалар жаратылган жок бул акт менен. Ошон үчүн өкмөттүн токтому эмес, ошол эле өкмөттүн, премьер-министрдин да эмес, ошол эле өкмөттүн тескемеси менен распоряжениясы менен кабыл алсаңар болот деп Минюст жазыптыр. Эми ал Минюстта деле ошол мен өзүм жазып бергенимди Кудай билет, эми аны специалисттер жазып алып келсе керек, мен туура деп көрсөм керек. Анын баарын мындай жазгыла, андай жазгыла деп биз айта албайбыз да, жетекчилер. Биз анын баарын контролдойбуз. Раз туура жазылып келдиби, мыйзамга ылайык заключение проект түзүп келдиби, балдар, значит, мен карап туруп, туура деп колумду койсом керек да. Анан ошол распоряжение болсо болот деген биздин корутундубуз өкмөткө кетет дагы. Өкмөт ушундай корутунду кабыл алган да. Жанагы списание налогов деген анын баары уже мыйзамда болгон. Эми мен жанагы соглашение, бул да чоң соглашение, ушу соглашениени өзүм ачып карап, атайын ушу белгиледим да. Бул жерде соглашениянын өзүндө толтура освободить, баланы освободить, төлөнчүн освободить, мен өзүм карап, бул жерде ручка менен белгилеп койгондор да толтура да. Эми карап отурсаң, бул жерде освободить деген нерселер толтура экен. Бирок ошол эле учурда Кумтордон дагы Кыргыз өкмөтүнүн шарттары аткарылып, эки тараптуу болуптур да. Бул эки тараптуу. Эки тарапка ыңгайлуу шартта түзгөнгө аракет кылышыптыр. Эми бир эле мисал үчүн 15%тен 29-75%ке чейин Кыргызстандын үлүшү жогорулады деген жүрөт да, мисал үчүн. И башка да көп ушундай жерлер бар экен. Өкмөт дагы бир уступкаларга барыптыр. И Кумтор дагы проект Канада дагы ушул жеңилдиктерге барганда иши эки жактан болуптур. Мен анын баарын изилдеген жокмун. Кимге кандай жеңилдик, кимиси ушу келишимден утту, кимиси утулду дегенде маселе жок да. Мен списание налогов гана жөнүндө айтып атам да. И ушул списание налоговда эми ойлоп көрүңүздөрчү, качан эле ушу Минюсттун стат секретари 1,5 миллиард деп айтып атат Садыр Жапаров, 1 миллиард 300 бир нече да сом. Бирок ушу Минюсттун ушу министр болсом дагы бир жөн, стат секретаринин колунан келет деген качан мындай тарыхта болгон нерсе эмес да. Бул укуктук жагын сиздерге түшүндүрдүм да. Ушинтип 12-жылдан бери эле негизи ушундай калп маалымат таркатылып келе жатат да. Өзү жана распоряжениени кийин Минюсттун базасынан алып окуп калсаңыздар, бул жерде жазылып жатат да, 6.2ге ылайык, соглашениянын 6.2 деген пунктуна ылайык могул налогтор ушу проекттерден списание болсун деп анан ушуну кол коюп атат да. Эми жана мен айткандарды жыйынтыктагым келет да. Биринчиден, бул мыйзамда баары жазылган. Өкмөткө укуктардын баары берилген. Ушундай списанияны кылгыла деп берилген. Өкмөт аны кылды. Постановление кылып Минюстка алып келип атат. Минюст эч нерсе кабыл албай койгула деген жок. Же болбосо кандай списаниясы болсо ошондой болсун деген жок. Же болбосо мыйзамда жок нерсени списание кылгыла деп айткан жок. Буга чейин баары мыйзамда такталган, тастыкталган нерселерди анан распоряжение кылып алып келип атат да. Болгону бул жерде Минфин деген бар, Государственная налоговая служба деген бар. Алар баягы мыйзамда, соглашениеде жазылган нерселердин баарын эсептеп алып келген экен да. Ушу токтом долбоорун Минюстка алып келип атканда баарын эсептеп анан алып келип атат да. Бул мен укуктук гана жагын айттым азыр. Эми моралдык жагы жөнүндө айткым келет. Моралдык жагы жөнүндө анткени
2009 жөнүндө кеп болуп атат. 24 апрелде дедим. Бул өкмөттүн токтому кабыл алыныптыр 24 апрель 9 жыл. Эми ушу күнөөлөп аткан, мени 12 жылдан бери күнөөлөп келаткан Садыр Жапаров 2009 жылы апрелде кайсы жерде эле деген суроо жаралат да. Суроо жаралат. Мен буга чейин укуктук жагын айттым, эми моралдык жагын, саясий жагын, моралдык жагын айтат элем. Ал киши билесиздер, башында Бакиевдин советниги болчу. Андан кийин комиссар болду, коррупция менен күрөшө турган комиссар болчу. Андан кийин кайра эле ошо коррупция менен күрөшө турган агентствонун директору болду. Ошо кезде. Эмне үчүн ошо кезде айтпайт да? Эмне ал билген эмес беле? 2009 жылы ушундай кумтор боюнча жаңы келишим түзүлүп атканын, жаңы шарттар менен түзүлүп аткан келишим. Аны эмне билген эмес беле? Уккан эмес беле? Эмне үчүн ошо кезде айтпайт да? Анан дагы бир маселе, моралдык жагына дагы бул регламентте, өкмөттүн регламентте мындай деген жазылган жери бар да. Ким долбоорду киргизсе, кайсы мамлекеттик орган долбоорду демилгелесе, персоналдык жоопкерчилик ушул мамлекеттик органдын жетекчисинде болот деген жазылган жери бар да. Келгиле кызыгып көрөлү. Ошол кезде налоговая службанын директору, председатель налоговой службы ким эле? Ал кезде Ахмат Келдибеков болчу. Ошондой чындыкты айткысы келген экен Садыр Жапаров, ошондой коррупциянын бетин ачкысы келген экен. Эмне үчүн ошондо долбоорду ким киргизген, ким демилгелеген деп өзүнүн досун ошол кезде, булар кийин эмне мышык аралап кетти экөөнүн ортосун билбейм, бирок ошол кезде Өкөө Ата Журт партиясынан ушул мени каралап баштаган кезде Ата Журт партиясында депутат болуп отурушкан Өкөө тең. Өкөө аябай жакшы мамиледе, аябай жакшы дос. Аны эми кыргыз эл баары билет Өкөнүн мамилеси кандай болгон. Эмне үчүн ошондо Минюстун стат секретарь жөнүндө айтат дагы, демилгелеген долбоорду демилгелеген, ошо списание жөнүндө долбоорду демилгелеген Ахматбек Келдибеков жөнүндө айтпайт. Бир сөз бир уктуңар беле, бир жерде ушул налогторго тиешелүү Ахматбек Келдибеков деп айткан. Анан көрсө стат секретарь, Минюстун стат секретарынын колунан келет экен да, ушунча ол чойгон акчаны списать эте тургандай. Келдибеков жөнүндө эч жерде эч нерсе деп айткан эмес. Эми кичине уят болуш керек. Негизи мен муну мурун эле айтмакмын да, бул маалыматты мен бул мыйзамдарды билген жок дейсиздерби? Баарын эле билчүмүн. Эң башында ушул Садыр Жапаров маалыматты тарката баштаганда, эми муну төгүндөп отурганга чынында убакыт деле жок болчу. Ал кезде мен башкы прокурор болчумун. Көп деле көңүл бурган эмесмин. Кийин ал кезде да анча да таркаган жок да. Кийин баягы соц тармактар абдан активдүү болуп, кийин аябай таркатыла баштады да бул маалымат. Аябай таркатыла баштады. Бул маалымат бүгүн да токтобой атат. Бүгүн да таркатылып атат. Мен массалык маалымат каражаттарына бир маалымат берип койсом эле, астында ал жөнүндө эмес, бүт эле Кумтордун 1,5 миллиард списание кылган, анан ал кылган, бул кылган деп жазылып жүргөндөр болуп атат да. Бул ошо кезде аябай көп тарап баштаган кезде, маалымат тараган кезде Садыр Жапаров түрмөдө болчу. Садыр Жапаров түрмөдө болчу. Анан негизи азыр кечиресиздер, мен телефонумду зарядка алайынчы. Зарядка. Азыр кечиресиздер. Зарядка. Алып берип коесузбу зарядканы? Анан түрмөдө жаткан кишини өлгөнгө көмгөн кылбайын деген ой менен бул калп ушундай калптар катылып атат деп эми мен деле ар кайсы жака аябай активдүү түрдө ушундай маалыматтарды таратсам болот эле. Бирок аны кылган эмесмин да, негизи эле ыңгайсыз болуп калмак үчүн эле баягы
жығылған кишини тепкилеген негизи эле менин принцибиме кирбейт. Анан ошон үчүн ал кезде унчуккан эмесмин да. Бирөө мына токтойт, ана токтойт десем деле токтобой кайра күчөп атат. Эми өзүңүздөр деле мени калпка чыгарбайсыздар. Анткени азыр деле байкап отурсаңыздар ушундай маалымат көп болуп атат да. Эми азыр мен баягы Садыр Жапаров түрмөдө болуп аткандай эмес, мына бийликтин чокусуна келди. Мына ушул кезде ушул чындыкты айтып коеюн дедим.